Салам достор. Азыр мен тракстапка кирип, куйган солярканын ресиптин алып алышым керек. Ал ресипти жуманын аягында компанияга жиберип турабыз да. Анан ошол ресиптке жараша биздин компания расчет кылат да, зарплата берип атканда. Азыр мына тракстапка киребиз. Тракстапка киргенде мындай машинка болот. Машинкадан азыр ресипти чыгарабыз. Print fuel receipt дейт. Анан булар трактын номерин сурашат. Меники 123. Next десек, азыр мына ресиптибиз чыгып калды. Так, муну азыр 2 копия чыгарабыз. Анткени бир копиясын компанияга беребиз, бир копиясын өзүбүз алып калабыз. $467 87 центке куюп турбуз. 156 галлон куюп турбуз. Силерге бир сыйра көрсөтө кетейин. Бул трак драйверлерге, трак айдоочуларга керектүү оокаттар. Например, мондай рюкзак алсаң $29 экен да. Кыргызстандыктарга эмне кызык болду экен? Например, мына тракка керектүү лампочка. Бул лампочка $4.99 дейт. Галоген сыяктуу лампочкалар бар экен. $29.99 дейт. Бул болсо лод бар экен, лод бар. Бул лод барда жүктү трейлерге жүктөгөндөн кийин ушулар менен кыстырып бекитип коет да, эки жакка кулабасын деп. Ар кандай түрлөрү бар экен. Майлардын түрлөрү бар экен. Мондай курткалар бар экен. Мына мейлерлердин баасы. Мейлей $9.99 дейт. Карасаңар, $22 мейлей. 22, 18, 19 дейт. Кепкалар бар экен. $9.99 дейт. Азыр мен силерге тамак аш жагын көрсөтөйүн, тамак аш жагын. Чипсылардын түрлөрү бар экен. Мондай чипсini жакшы көрөм мен. Көп алам ушундай чипсini. $3.29 экен. Суулардын түрлөрү. Тракстапта пиво да сатат экен. Бирок Америкада закон катуу. Эгер спиртной жыттанып калса, трак драйверлер сразу правасын 5 жылга лишет этип коет да. Упаковка суулар бар экен, кийимдер бар, тамактын түрлөрү. Билбейм, Кыргызстан менен кандай салыштырса болот. Мороженый түрлөрү бар экен. Мен мороженый да көп алам. Жолдо кетип барат, холодильникке салып коюп, мына мороженийдин баалары түрлөрү менен турат. $1.49 баштап, эң кымбаты $7.39 дейт.
$7.39 bir мороженый. Ошондо могу мороженый $7.39 экен. Америкада кофени катуу ичишет. Бүт тракисттер, элдердин баары кофени жакшы көрүшөт мыякта. Бизге тракисттерге мындай кофе бесплатно, бекерде. Бирок мен кофе ичпейм. Кофе кээ бирөөүнө жагат, кээ бирөөүнө жакпайт. Мага негизи жакпайт, анткени давленияны көтөрөт. Мен жакшы көргөн чай бар экен. Эки чайды алганда $3.50 дейт. Аризона деген чайдан көп алам. Жолдон кетип баратканда суусунду да жакшы кандырат. Знаменитый Snickers менен Марстын бааларын көрсөтүп коеюнчу. Мына Snickers дейт. Экини алсаң $4 экен. Twix'ти көрсөтүп коеюн. Twix'тин бирөө $2.29 дейт. Биз реситти алдык. Эчтеке кереги жок. Азырынча баары бар. Анда эшикке чыгып, тракка бара берели. Тамеки тарткандар болсо, кызыгы бул жерде Мальборонун бир пачкасы $5 экен. Эң арзан штат. Бензин боюнча эң арзан, тамеки боюнча эң арзан штат ошо Мизури штаты да. Трак стоп. Тракка баралы дагы, жолго чыгалы. Саламатта калыңыздар. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.